Азыр Парижде жайкы Олимпиада оюндары өтүп жатат. 28-июлда япониялык дзюдочу Ута Абе менен өзбекстандык Диора Келдиорова беттешип, жыйынтыгында япон кызы утулуп калды. Ута Абе жеңилүү ызасына чыдай албай, машыктыруучусун кучактап, тизелеп отуруп алып, көпкө ыйлады. Аны машыктыруучусу аренадан жетелеп алып кеткенге мажбур болду. Бул учур интернет айдыңына бат эле тарап, айрымдар Ута Абе 2 күн мурда апасын жоготуп, маркум апасына алтын алып барууну убада кылганын, эми аны ала албай калгандыктан ушинтип ыйлап жатканын жазып, боору оорутушту. Ал эми дагы башкалар анын буга чейин эч кимден жеңилбегенин белгилешти. Ута Абе чын эле апасын жоготконбу? Чын эле бул убакытка чейин эч кимден утулган эмеспи? Факт-чек кылалы. 24 жаштагы япониялык дзюдочу Ута Абе буга чейин эч кимден жеңилген эмес деген маалымат чындыкка дал келбейт. Анткени ал 2019-жылы франциялык Амандин Бушардан утулган. Бирок ошол жылдан баштап жеңишти эч кимге бербей келген. Ута Абе дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, ошондой эле Токиодогу акыркы Олимпиадада алтын медаль тагынган. Баса анын агасы Хифуми Абе дагы дзюдочу. Ага карындаш Токиодогу Олимпиадада бир күндө алтын утуп, Японияда атак даңкка жеткен. Албетте, алар Париждеги оюндарда дагы бул ийгиликти кайталоону кыялданышкан. Бирок Ута Абе минтип өзбекстандык спортчуга алтынды алдырса, агасы Хифуми Абе 66 салмакка чейинки категорияда жеңишке жетип, дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болду. Абе менен Келдиорова буга чейин 2 жолу беттешип, Абе экөөндө тең 1,5 мүнөттө иппон менен утуп алган. Иппон деген бул дзюдодо эң жогорку упай, ал толук жеңишти түшүндүрүп, беттешти убагынан мурда бүтүрөт. Ал 2023-жылкы дүйнө чемпиондугунун финалында Келдиорованы жеңип, алтын медаль тагынган. Эми минтип Келдиорова өчүн алгандай болду. Ута Абе бул беттеште утаарына ишенген. Биз спортчунун Instagram баракчасына дагы баш бактык. Анда апасы тууралуу эч кандай маалымат жарыялаган эмес. 4 күн мурда чыгарган постунда ал Японияга алтын медальды алып келүү үчүн колунан келген бардык аракетти көрөрүн жазган. Япониянын жергиликтүү маалымат каражаттары дагы спортчунун апасы тууралуу эч кандай маалымат жазган эмес. Деги эле кээде маалыматтын чын бышыгын тактабай, сүрмө топко кошулуп бирөөгө боору орутуп, бирөөнү уруша бермей жагыбыз бар. Так маалыматты алып, ошого жараша мамиле кылыңыз. Аман туруңуз.